Бишкекте жаш кызды кошунасы зордуктап койгон. Ушундай адамдарга кандай ой пикир калтырат элеңиз? Ушуларга кандай жаза колдонуш керек негизи? Албетте комментарийге ой пикирлериңизди жазып коюңуз. Шок. 9 жаштагы кыз мыйзамдуу күйөөгө чыкты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте мечиттин ичиндеги садака кутуужасынан акча уурдалган милиция 34 жаштагы жаранды кармады. Бишкек шаарында уурулукка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 16 январда Октябрь райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалымдалгандай, ал 9 январда Көк Жар жаңы конушунда жайгашкан мечиттердин биринде садака кутусуна салынган акчаны уурдап кеткен. Факты уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 34 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда анын ушул сыяктуу кылмыш фактыларын жасоого катыштыгы бар жогу аныкталууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Бишкекте бирөөнүн паспорту менен ижарага батир алып, аны башкаларга берип жүргөн чектүү кармалды. Бишкекте жасалма ID паспорт менен ижарага үй алып, аны башка жарандарга ижарага берип жүргөн чектүү кармалды. 11 январ күнү милицияга жаран арыз менен кайрылган. Себеби арыз ээсинин жоготуп алган ID паспорту менен ижарага батир алып, аны башка жарандарга алдоо жолу менен ижарага берип качып жүргөн жаранды таап, мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Бул факты документтерди жасалгалуу алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1988 жылы туулган Орусиянын жараны аныкталып кармалган. Бишкекте кыз киши кошунасы тарабынан зордукталганын билдирди. Бишкекте зордуктоого шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, милицияга аял киши кайрылып, кошунасы 1 январда болжол менен саат 5-6 чамаларында аны зордуктап салганын айткан. Аталган факты боюнча зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1989 жылы туулган жаран кармалып, камакка алынган. Соттун чечими менен 2 айга камалган. Тергөө уланууда. Иракта мыйзамдуу түрдө 9 жаштагы кыз турмушка чыкты. Иракта нике мыйзамы өзгөргөндөн кийин алгачкы жолу 9 жаштагы кыз турмушка чыкты. Иракта никеге туруу жашын төмөндөтүү боюнча мыйзамдын өзгөрүшүнөн кийин алгачкы жолу 9 жаштагы кыз турмушка чыкты. Бул окуя коомдо чоң талкуу жаратып, аялдардын укуктарын коргоо маселесин курчутту. Жаңы мыйзамга ылайык кыздардын никеге туруусуна уруксат берилгени айрым жарандык уюмдардын жана эл аралык коомчулуктун катуу сынына кабылды.